Назарыңыздарда маек берүүсү алып баруучусу мен Перизат Каденова, саламатсыздарбы? Студиябыздын кезектеги мейманы жаз бийикчилер тобунун жетекчиси Жазгүл Додоева. Жазгүл айым, биздин студияга кош келипсиз. Биз сизге ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Убактыңызды бөлүп студиябызга келгендигиңиз үчүн. Анан биринчи эле бере турган сурообуз жаз бийчилер тобу тууралуу болмокчу. Анан ар бир эле баягы сиздин көрөрмандарыңызга өзүңүздүн баягы бийиңиздин жетектеген бий студиясынын баягы ысымы кызыктырат болуш керек. Эмне себептен жаз деп коюлган, же жаз айларында эле бийлеп келесиздерби, же ошол жаз айында уюшулганбы, ушул экин мындай чечмелеп кетсеңиз. Ал эми 2-3 эмете алам, чечмелеп алам. Анткени өзүмдүн атым Жазгүл болгондуктан ошону эле баягы гүлүн алып туруп эле жазды эметип койгом да, алып калганбыз да. Анан ошол эле бийчилерде болсо менде жаз группа ачып аткандыктан эме деп ойлодум да. Жаздай болуп, дайым жашыл болуп, көктөп жүрө берсин деп, анан жаз айындай кылып жаз бий тобу деп койдум да. Ушул жаз бийине канча жыл болду түптөлгөнүнө? 7 жылдан ашып, уже 8 жылга кетип атат. Буюрса быйыл 8 жыл болот. 2008 жыл ачылганбыз. Август айларында ачылдык элек. Быйыл уже 8 жыл болуп баратат. Уже андан бери биз аябай көп эмелерди эметтик десек болот, баягы опыт, тажрыйба алдык десек болот да. Ошондон бери кандай ийгиликтерге жете алдыңыздар 8 жыл аралыгында? 8 жыл аралыгында көптөгөн эле ийгиликтерге жетиштик. Анткени баягы биринчиден өзүм хореограф болуп, биринчи жолу ушу группаны ачкандан баштап иштеп баштадым да. Ага чейин өзүм эме болгону бийден гана сабак алып жүргөнмүн да. Бийди үйрөнүп, бийден сабак алып ага эжелеримден. Анан өзүм группа ачкандан бери, топ ачкандан бери өзүм опыт ала баштадым. Өзүмө тажрыйба алып, мындай көп тармактарды билип үйрөнүп биле баштадым да. Анан кийин ушул 8 жыл аралыгында баягы биздин жумушубуздун арасында дагы ысыгы болот, сугу болот дегенде кубанычтуусу болот, кайгырган нерселерибиз да болот. Анан ушул 8 жыл аралыгында көптөгөн кыздарды тарбияладым, көптөгөн балдарды тарбияладым. Көбүн колдон кетирдик дейбилби? Көбүн дагы эле азыркыга чейин билим алып жүрүшөт. Келечекте дагы ойлойбуз, что биздин келечегибиз абдан узунураак болсо керек депчи. Жакшы, анан ушул баягы жаз бийчилер тобуна кошулуу үчүн, кирүү үчүн контракттык негиздер түзүлөбү, акысы кандай болот, ошол тууралуу айтып кетсең? Бизде жаз бий тобуна кирип атканда мындай башында киргенде мындай контракттык деле негиз жок. Анткени бизде баягы основной состав деп коет да, эми алдыңкы бийчилер болот. Ошолорго мындай контракттык эме бар, баракчасы бар да. Алар баягы эми основной кыздар болгондуктан көбүрөөк жактарга чыгышат, бийлегени көп жактарга барышат, көп мындай жолдордо жүрүп калышат дегендиктен баягы обязательно албетте баягы ата-энесинин эмеси болот, контрагы болот, баланын өзүнүкү дагы болот да. Ошол ата-энеси өз каалоосу менен кызын баягы каалаган баягы алысыраак жолдорго жиберет дегендей. Ар кайсы кээде мамлекеттерге барып калабыз, кээде областтарга барып калабыз, ушу Кыргызстандын ичинде элечи. Кыздын өзүнүн баягы каалоосу менен окуучунун өзүнүн баягы эмеси деп коет го, көңүлү менен алып кетебиз да бардыгын. Сен барасың, сен минтесиң демей бизде жок. Анан эле ошол эле кыздарда баягы контракт бар. Баягы уже бийлеп баштаган, көп жактарга чыгып катышып бийлеп баштаган кыздар болсо, наоборотунан акча алышат, бекер катышышат. Көп нерселер аларга баягы бекер болот дегендей да. Жакшы, учурда баягы ырчыларда продюсер деген түшүнүк бар да. Анан бийчилерде кандай болду экен? Продюсер барбы же жетекчи катары мындай шоуларга катышууда өзүң чуркайсыңбы? Бизде продюсер жок. Менде продюсер жок, өзүм жетектейм. Башында эми 2-3 жыл мурун дейин да, эми 2-3 жылдан бери өзүмө баягы менеджерлерди алдым. Мага жардамдашкан кыздарды алдым, хореографтарды алдым да. Алар келип кичине биртике колум бошоп калды да, эмичи өзүм кичине кенен чонон ар кайдандай жумуштарды кылганга жетишип калдым да. Адан мурун өзүм баягы өзүм менеджер болчумун, өзүм хореограф болчумун, өзүм ошол эле учурда кээде водитель болуп койчумун, өзүм костюмер болуп койчумун дегендейчи. Анан бирөөнүн жалгыз иши жалгыз экен да. Анан кийин көп түкүрсө көл болот дегендей, баягы өзүмө
ар кандай тармактагы адамдардан алдым. Ошол эле бий үйрөткөн, ошол эле костюмдарды жакшы жасаган, ошол эле костюмдарыбызды жакшы караган, баягы бухгалтер кыздарыбыз болот дегендейчи. Вот ошол. Баягы окуучуларыңа бир гана бий жагынан сабак бербестен башка тармакты дагы алып кетет болушуңуздар керек. Муну менен айтайын дегеним, бийчилер кандай туура тамактануу керек, мына ошол экени түшүндүрөт. Мисалы, кокустук болгон учурда буттарын кайрып же колдорун кайрып алган учурда эмне кылыш керек, биринчи жардам кандай көрсөтүш керек, мына ошол тууралуу билимдер берилеби? Берилсе, анан кимдер берет? Атайын адистерби же өзүң эле ошонун тегерегинде лекция окуп түшүндүрөсүңбү, кандай болот? Бизде болсо, бий тобунда болсо, бир жумада бирден дайыма мындай чогулуш болуп турат. Балдар ичи ошол эле кичинекей топтогуларга, чоң топтогуларга, ортончу топтогуларгачы. Анан биз аларга дайыма собранияны мен өзүм өтөм. Ар биринин жол эрежесин айтып берем өзүмчү. Например, баратканда, үйгө баратканда эрте барабыз, эрте келебиз, жолдон абайлайбыз, машиналарды карап өтөбүз дегендейчи. Анан ошол эле учурда тамактануусун айтабыз. Магазинден ар кандай мындай муздак нерселерди алып жебегиле, пайдасыз нерселерди алып жебегиле, мындай тамактангыла. Керек болсо үйүңөрдөн өзүңөр баягы мындай жарым литровый баклажкага өзүңөр кайнатып, таза суудан куюп келгиле дейм да. Анткени базардагы ар кандай магазиндеги сууларды иче берсек ар кандай да, эми бир өзү кайнатылат, бир өзү кайнатылбайт. Ошол эле учурда бизде суу ичилер болгон, балдар ичтери ооруйт. Кайнабаган чайларды ичет, кайнабаган сууларды, муздактарды ичет, ичи ооруйт, кузат, ушундайлар болот да биздечи. Ошон үчүн алардын баарын айтабыз бизчи. Үйдөн кандай кылыш керекпиз, өзүбүздү кандай карашыбыз керек, тазалыктарын карайбыз. Бутунун башына чейин чачы жашнакай, таза, ткан байланыш керек. Бийчилердики тыпырайып туруш керек да. Буттарынын носкилери бийге өзүнчө носки кийиш керек, байпак, үйгө өзүнчө кийиш керек, окусун өзүнчө кийиш керек дегендейчи. Балетканы өзүнчө сал, чешканы өзүнчө сал, тиги үстүңдөгү кийимиңди өзүнчө сал деп баардыгын айтып беребиз да, ар бирин аралаштырбагыла, минтпегиле депчи. Гигиена деген болот да, ошонун баарын сакташ керек да. Анан кийин ошол эле учурда кээде баягы бизде мындай эме болгон эмес, баягы туура эмес жазап алып, анан балдар бир жерлерин ооруп алган, менин жумушумда болгон эмес да андайчы. Анан кээде баягы наоборотунан балдар бийге келбеген күндөрү үйүндө ойноп жүрүп кокустап алышат кээдечи. Жыгылып алышат, тагыланып алышат, кулап кетишет дегендейчи. Бийде андай болбойт да. Бийде ар бирин биз карап турабыз. Балким кээде болоттур башка эмелердечи. Бирок мен дайыма балдарды бирдей караганга, бирдей баардыгын мындай тим эле майда нерсесинен бери караганга, көңүл бурганга аракет кылам. Тамактанганда диета кармашабы же кандай баарын жок, биз антпейбиз да. Диета кармагыла, минткиле, тинткиле дебейбиз. Болгон айтабыз, баягы мынтип түшүндүрүп беребиз да. Эртең менен тамак ичип келип албагыла. Например, кээ бирөөнүкү эртең менен бий болсо, эртең менен тамак ичпей келбегиле. Үйдөн алып бетте тамак ичип чыгабыз. Өтө той болбагыла депчи. Кечинде дагы эми тоюп жатпагыла. Ар бир убактарда 2 саат, 3 саат сайын тамак ичкенге аракет кылгыла. Бирок ошол эле учурда тойбогула. Аябай мындай ныктап жеп алган болбойт да. Так айтабыз, жей бергиле дейбиз. Майдалууну жебе, буну жебе дебейбиз. Ар бир адамдын организми ар кандай да. Ошентип болсоң, кээ бир окуучулар деген жашта, кичинекей кыздар болот. Алар сен айтканды кылып алышат. Анткени кичинекей да, үйүнө барып кээ бири болсо тамак жебей коюшу мүмкүн. Үйүнө барып кээде эметпей коюшу мүмкүн, жасабай коюшу мүмкүн да. Ошон үчүн айтабыз, андай эмес. Биз алардын эмесин бузгубуз келбейт, мындай психологиялык чөйрөсүн бузгубуз келбейт да. Бирдей эле тамак жешет, бирдей эле эметет, болгону көбүрөөк кыймылдап койсо, көбүрөөк эле кыймылдаш керек дейм да менчи. Көбүрөөк чоюш керек, көбүрөөк секириш керек, көбүрөөк жазаш керек, мындай разминка, растяжка деп коет бизде. Ошолордун баарына жакшы активный катышса эле, дене канчалык кыймылдаса, ошончолук эме жеңил болот да. Ал тамак ичип эметкениң баягы ада эле болот. Анан мен ойлойм, баягы кичинекейлерге эмес, көбүнчө чоң адамдарга да. Чоң кыздарга айтабыз. Чоңдорго айтабыз, кыздар кечинде 6-дан кийин тамактанбагыла. Эми тамактансаңар да андай жеңилирээк тамак жегиле. Анткени силер чоңоюп калдыңар, азыр жесеңер эле тамак сразу башка жака чыгып кетет экен, уже денебизге кетет экен депчи. Ошон үчүн аларды да көбүрөөк кыймылдатканга аракет кылабыз. Аларга айтып турабыз кээде. Балдарды, эркек балдарды үйрөткөн тезби же кыздарды үйрөткөн тезби? Тобуңда балдар көбүрөөкпү же кыздар көбүрөөкпү?
Бардык эле би коллективдерде, би топтордо, ансамбльдерде балдар жок койсо болот негизи элечи. Себеби эмнеде? Себеби деген эмеде баягы кыздар көп болот. Анан кыздарды ушектен да отвлечение эме бөлүп кетсек болот да, баягы кыздар баягы мындай тырышчаак болот. Кыздар назик болот. Анан кыздар аябай көбү мындай бийлегиси келет окшойт дейм да менчи. Анан мен деле баягы театрда бийлеп жүргөндө бизде деле балдар жок келсе болчу. 30 кыз болсо анын арасында 4 бала болот же 3 бала болот да, же 5 бала болот дегендейчи. Анан ата-энеден да көп нерсе эметет да, болот да. Ата-энелер бизде көбүнчөсүндө кыргызбыз да, кыргыздар болсо кичине эмеге салып коебуз да. Ой, эркек бала деген бийлебейт, ал деген кыздын иши деп коет да биздечи. Сенден андан көрө бокска бар. Же болбосо тиги башка эмеге барсаң, таймашына барсаң деп айтат да. Мен антип ойлобойм да. Анткени баягы көбүнчө эле би залдарга барсаң, орустардын балдары болуп калат да негизичи. Анткени орустар баягы канча да кичине эмерээк ойлойт дейм да, башкачараак эметет го деп, кабыл алат го депчи. Бизге анткени би дагы кечирээк келип калбадыбы? Кечирээк келгендиктен эми ата-энелер түшүнүп, балдарын эми бийге берип атышат да. Андан мурун көбүнчөсүндө эле кыздар болчу, көп эле кыздар болчу да. Бизде болсо даже кээде мындай да болгон да. Кээ бир балдарыбыз келип алып, эже мени болсо классташ балдарым шылдыңдап атат депчи. Эмнеге десек, сен деген лосина кийип алып, кыздарды болуп бийлейт экенсиң, бийди деп атат депчи. Анан биз айтабыз да, ал андай эмес, андан уялба. Биз деген бийлеп атканда лосина кийишибиз керек. Ушундай удобный кийимдерди кийишибиз керек, өзүбүзгө ылайыктуу. Бул деген бийдин кийими. Мисалы үчүн күрөшкө деле барганда, таймашка деле барганда мындай чыпыган неме кийип алышат го, майка сыяктуу. Ошондой эле биздики да ошондой. Анткени бизге чоюлуш үчүн, денебизди чоюш үчүн ошондой кийимдер керек деп айтсак анан түшүнүп калышат да. Кээде классташ балдар да шылдыңдап коет экен. Ой, сен кыздарды болуп бийлеп атасың да, назик болуп атасың да депчи. Ал ойлойбуз да, баягы кичинекейлер ошентип айтып кое берет да. Ал балдардын наоборот психологиясын оңдогонго аракет кылабыз да. Андай болбойт. Алар жөн эле айта беришет эми. Алар балким өздөрү бийлегиси келип, сага ушинтип айтып аткандыр да деп коебуз да. Ага көңүл бурба деп коебуз. Ушундайлар болот. Анан студияда батыш бийлерине көбүрөөк басым жасайсыңарбы же кыргыз бийлеринеби? Мен өзүм народный элдик бийлер деп коет да. Элдик бийлерден сабак алгам. Анан классика бийине сабак алгам да. Ошон үчүн эки направлениеде алып кетем. Эки эмеде элдик бийлерден берем и классика бийинен берем да. Анан ошол эле учурда восточный бийлерди, баягы чыгыш бийлерин бийлебейбиз деп айтпайм. Бийлейбиз, аны деле заманбап бийлерди бийлейбиз. Ар кандай жанагындай американский стилде бийлер болот да. Американский танцлар болот, ар кандай латиноамериканский деп айтылат да. Аларды дагы бийлейбиз да. Бирок все равно багы биз көбүнчө эмеге басым жасайбыз, элдик бийлерге. Анткени билбейм, мага элдик бийлер көбүнчө жагат да. Өзүм ошого көбүрөөк басым кылам. Жакшы, анан өзүң баягы бийчи катары айтып кетсең, бизде Кыргызстанда кайсы бий кандай деңгээлде өнүккөн, сенин көз карашыңда кайсы бий жакшы өнүккөн бизде? Бул сурооңузга чынын айтсам, так туура жооп бере албайм. Анткени дегенде мен ойлойм да, азыр кыргыз бийлери өнүгүп атат деп айталык десек, балет бийи да өнүгүп атат да негизичи. Заманбап бийи да өнүгүп атат да. Мен эми акыркы убактарда байкап атам, эми баягы кыргыз бийине көбүрөөк көңүл бурулуп атат, анан эме бийине, заманбап бийлерине. Жаштар болсо баягы атай баштады, жанагындай жаңы стилди дагы ар кандай башка өлкөнүн улуттардын бийлерин заманбапташтырып бийлеп атышат. Кыргыз бийлерде быйыл фестиваль болду, аябай Кара Жорго, Сынмат, Алма бий дегендерге болбоду. Анан мен ойлойм да, ушуларга баягы биз кадам эле таштадык. Анан мен дагы өнүгүп атат деп эмете албайм. Кадам таштадык да, эми өнүгүп башташыбыз мүмкүн да. Анткени азыркыда болсо биз эми ал бий кандай экенин, эмне экенин эми эле өзүбүзгө алып атабыз да. Ошондуктан быйыл дагы биз баягы фестивалга катыштык. Аны дагы биз өнүктү деп, ушу менен кыргыздын бийи өнүгүп кетти деп айта албайм да. Буну дагы өнүктүрүшүбүз керек да. Анткени ушул фестивалга катышып атканда биз болсо сезбедикпи? Биз болсо Кара Жорго деп эле элдин баары жүрө беришет да, кыргыздын бийи Кара Жорго депчи. Биз тарыхка кайрылып окуп келсек, Кыргызда 26-27ге жакын кыргыздын бийи бар экен да. Аларды элгин эч билбейт элдер.
Анан аны агайым баягы изилдеп азыр китеп чыгарып жазып атат да, ушундай бийлер болгон, ошолорду эметели кайра ойлонуп чыгаралы, жасайлы, кылалы депчи. Анан мен дагы кызыгып калдым да, эми айтып келсек баягы эле балдардын эмелери болот экен, атайын жанагы ат чабыш бийлери болгон, кыздардын шырдак, шырмай бийлери болгон, кийиз бийи болгон, комуз бийи болгон, жанагындай ак чөлмөк ойногон бийлери болгон, жоолук салма бийлери көп. Көрдүңүзбү? Аларды мурун бийлеп жүрүшкөн да. Анан алар болсо баягы сакталбай калган себеби китеп жүзүндө жазылып калган эмес да. Аны китеп жүзүндө ар бир кыймылды жазып чыгыш керек болчу да. Бул шырдак бийин минтип бийлешет, биринчи минтип жазышат, экинчи мындай кыймылдашат, үчүнчү. Аны убагында жазган адам болгон эмес да. Болгон ушундай бийлер болгон деген гана нерсе калып калган. Андай жазаган эмес да. Мен ойлойм, аны китепке киргизип койсо, биз аны окуп туруп эле, азыр эле бийлеп эле жасамакпыз да. Ал жок болуп атпайбы? Анан могу кара жорго деле ошондой болгон да. Кара жоргону деле бирок буну мен ойлойм, баягы бир эле кыргызга таандык эмес, бул көчмөн элдерине таандык. Ат үстүндө жүргөн элге таандык да. Бир эле кыргыз деп айта албайм да. Буну казак да бийлейт, кыргыз да бийлейт, монгол да бийлейт дегендейчи. Тарыхтагы бийлерге кайрылып келсек, баардыгыбыз эле ийин үс менен бийлеген экенбиз. Ошол эле казак, ошол эле тиги эме монгол дегендейчи, көчмөн ошол эле түрктөр ушинтип эле бийлеген экенбиз да. Значит, бул баардыгыбызга көчмөндөрдүн кыймылы, көчмөндөрдүн бийи да. Жакшы, анан эгерде сага ушундай бир мүмкүнчүлүк берилсе, маданият тармагына баягы министрликке бир жол ачылып, анан бий жагында кандай бир өзгөртүүлөрдү киргизет элең, реформа кылат белең? Мен эми салым деп эмен айта алам, баягы бийде эле көбүбүз болсо көп баягы топтор мынтип ойлошот да, баягы бийлеп эле койсок депчи. Балким кээ бир топтор бардыр, бийлеп эле кыздарга, балдарга бийди эле бийлетип коюп эле сахнага чыгарып бийлеп коюш депчи. Ал негизи туура эмес да. Биз бийден сабак бергендиктен баланын ошол эле учурда жана айтып кеткендей жүрүм турумуна, басканына, сүйлөгөнүнө, ошол эле учурда коллективге кандай мамиле кылыш керек, ата-энеге кандай мамиле кылыш керек, сахнада өзүн кандай алып жүрүш керек, ушуларга мен көбүрөөк басым жасамакмын деп ойлойм да. Анткени бизде мындай учурлар болот да. Өзүбүз эле маданияттуу адамбыз да, анан кийин кээде өзүбүз маданият адам экенибизди унутуп коебуз да, сахнада өзүбүздү кээде мындай, кандай айтсам, орусча айтканда неприличный алып коебуз да кээдечи. Ошондой кээ бир бийчилерди, темелерди көрүп калам да. Андай нерсе мага жакпайт да негизичи. Мен айтам, ар бир жетекчи, ар бир бий эмесине, өзүнүн тобуна, группасына тартип жагын жакшы өтүш керек. Тартиптечи. Ар бир адам ошол ар бир коллективдеги окуган окуучуларына искусство жөнүндө жакшы үйрөтүш керек. Бий жөнүндө жакшы үйрөтүш керек да. Анто мындай болуп калып атпайбы азыр? Кээ бир балдар сага топко келет, бийлейбиз деп. 1-2 ай бийлегенден эле кээ бирөө чыгып кетип калат. Мисалы үчүн, балким, мисалы үчүн топко 20 адам кабыл алдың дейли. Адан бир 5 калып калат да, 15 чыгып кетет. Карасаңыз, ар жакта бир 10%-тен 2% калат да, 8% жок дегендей да. Алар баягы кээ бир ойлойм, баягы искусство жагында түшүнбөй калат, кээ бирөө кызыгы кетип калат, ай, бийлеш мындай турбайбы деп кызыкпай калат. Кээ бирөө болсо, ой, кыйын экен, бийлебейм, мен колумдан келбейт деп кетип калат дейм да. Ошон үчүн мен ойлойм, баягы ар бир группада өзүнүн мындай балдарга сабак бере турган мындай психологический сабактарды киргизсек, маданият жөнүндө, искусство жөнүндө эмне экенин түшүндүрсөк депчи, ошол эле учурда бир эле бийди эмес, ошол эле учурда биз кандай бийчилер болгон убагында, чоң-чоң, ошолор жөнүндө айтсак, кандай композиторлор болгон, кандай деген улуу деген эмелер болгон, акындар болгон дегендейчи. Өкүндүрөт деген себеби, например, концертке барсак, сахнанын артында мен бирөө менен учурашып атам дейин. Ой, саламатсызбы, кандай, жумушуңуз жакшыбы десем, артымдан келип эле окуучу минтип коюшу мүмкүн да, менин окуучум келип, эже бул ким депчи. Анан мен айтам да, ай, тааныбайсыңбы? Бул момундай адам, момундай акын, же болбосо момундай ырчы десем, билбейм эже дейт да. Ал деген жаш деле эмес, ал мындай чоң адам дейли да. Аны билиши керек да. Эми уят го дейм да, антип билбей койсоңчу. Ушундай да бизде бир случай болгондо, бир
акын агай бар эле, ыр жазганчы. Аны мен ойлочумун баардыгы тааныйт болуш керек, менин да окуучуларым тааныйт болуш керек депчи. Саламатсызбы ага деп учурашып атам, учурашып бүтсөк, агай балдарым, билесиңер да, бул агай мындай болот, тиндей болот деп айтып атпасам, окуучуларым деп атышат да, агай кеткенден кийин эже бул ким эле билбей эле учурашып койдук деп атышат да. Анан мен ошондо өзүм айтып атам да, ай бул момундай деген акын болот, момундай деген жазуучу болот го, эмнеге билбейсиңер буну депчи. Анан мен ошондон кийин балдарыма ар нерсени түшүндүрүп үйрөтүп баштагамда, момундай бийчилер болгон, момундай деген улуу композиторлор болгон, ырчылар болгон депчи. Ал жагында көбүрөөк өтүшүбүз керек го дейм да менчи. Мен ошого көбүрөөк көңүл бурмакмын го дейм. Ушуну менен биз өз берүүбүздү аяктайбыз. Биздин студиябыздын мейманы жаз бийчилер тобунун жетекчиси Жазгүл Додоева.